Балдар, мына карачы, каяка барат? Өзүңөрдүн территорияңды бекитип алыпсыңар. Этин силер жейсиңер, сөгүн мэрия жейт. Давай, мунаны өзүңөр карагыла. Урматтуу мугалимдер. Мына кара, мына каяка барат мына балдар? Канча кызым сен канча контракт төлөйсүң? Кичпелдик айтып койчу, пожалуйста. 37 миң, а? Азыр караңыз. Мына жердеги мына коллапс бардыгы сиздин студенттериңиз. Бул жерде кайсы эме бар экен мынакей? Ош мамлекеттик университет, Кыргыз Өзбек университети, Ош технологиялык университет, Ош мамлекеттик педагогикалык университет и Ош көп профилдүү колледж дейт. Общий ушул жерде 48 миң окуучу окуйт экен, студент. 2700 мугалим болгону 343 миң төлөйт экенсиңер мусорга. То есть мен айтайын дегеним, урматтуу жетекчилер, силер мындай экен да, силердин өзүңөрдүн принцип ушундай экен. Мен керек болсо бул маселени өкмөттүн деңгээлинде көтөрөм. Бул маселени президенттин алдына көтөрөм. Силердики мындай экен да, моя хата с краю. Силер өзүңөрдүн территорияңа татынакай болсо болду экен. Шаар менен ишиңер жок экен да. Мына карагыла. Мына бүт бардыгы мына силердин жасап аткан ишиңер мына экен. Мына кара. Мына эки бет mo до конца студенттер, мугалимдер, молар до конца мынакей студенттер, мугалимдер, мынакей до конца студенттер, мугалимдер. Бардыгы силердин машинаңар. Мына ГАИ айтсын, товарищ полковник, айтыңызчы, постоянно шундай пробкабы? Күнүгө пробка. Вот видите, булар өздөрүнүн территориясын тосуп алган, буларга жанагыда эмеде принцип жанагындай. Этийин булар жейт, сөгүн мэрия жейт. А эл кайка жүрүш керек? Рухсат берсеңиз. Жок, мен сиз рухсат жок пока. Жүрүңүз бер жака. Канча муга неме келди? Агай сиз Ошгусуз, агай сиз Ошту. Сиз чагай. Кыргыз Өзбек, сиз чагай. Ошондо 4 дагы бирөөсү проектке кеш керек болчу, а? Келди го. Урматтуу жетекчилер. Могул жерде совсем бардак. Коллапс автомобильный, пробка, элдер жалып кылып атат. Меден авария болуп атат. Силердин эч кандай жанагындай бир мер не принимаете. Силерге ушу акча болсо, студенттер канчалык көп болсо, акчасын чөнтөгө салсаңар, көбүрөөк ушу бюджетиңерге акча түшсө болду. А бул ким чечиш керек маселени? Мэрия чечиш керекпи? Мэрия чечиш керек. Хорошо. А эмне үчүн буяктын баарын тосуп алдыңар? А эмне үчүн канча деген мына карап туруңуз. Сиз дагы мына карап туруңуз. 15 миң студентиңиз бар экен. 1300 мугалимиңиз бар экен. Мына 15 миң студенттен бери дегенде 200 машина менен келди. Мына 1300 мугалимден бери дегенде 300 машина менен келди. Каяка коюш керек агайларды? Каяка коюш керек? Биз Жок, каяка коюш керек, көчөгө коюш керекпи? А пробканы ким чечет? мен бир маселени айтып коеюн. Биз эми баягы Бул биринчи маселе, туугандар, жок. Сизге сөз жок, ага. Кийин өзүбүз рабочий порядкта сүйлөшөбүз, маселени чечкиле. Урматтуу жетекчилер. Мына жерде тетиги обочинадан баштап бир жака 10 метр кошулат. Дагы бир полоса кошобуз до конца. Мына машина батпай атат. Көрдүңөрбү? Тети бурчтан баштап архитектор келди, кадастр келди. Тети жактан баштап 10 метр кошулат, расширение болот, 10 метр кошулат. Бир полоса жол, лоток, зеленый зона, тротуар болот. Ошон үчүн заболодун баардыгын азыр архитектор келип чызып берет. Ошо мыйзам чегинде жылдыргыла барыңар. Жылдыргыла. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе. Арка жакта жерлериңер бар экен. Бардыгын студенттерге отдельно многоярусный паркинг кылгыла, многоярусный эме кылгыла. Либо запрет коюңуз аянда, мугалимдериңиз дагы пешком келсин, троллейбус менен келсин. Мен запрет койдум. Я на своих машинах езжу. Он на своих машинах ездит, он на своих машинах ездит. Все мы машины поставили. Пожалуйста, ушу маселени чечкиле. Срок исполнения где-то 10-15 күн. Мы вам дополнительно сообщим. Буяктан баштап 10 метр көчөсүңөр. Все до конца. Бир линия, бир полоса кошулат, лоток, тротуар, озеленение. Түшүндүңүздөр, а? Бул биринчи маселе боюнча. Экинчи маселе, урматтуу жетекчилер, сиздерде общий ушул студенттер окуу жайлары болуп, бардыңызда окуу жайлары 110 миң студент бар экен, агай. 110 миң. Студенттер бизге проблемадан башка. Пайдасы тийбейт да, пайдасын баарын силер көрүп атасыңар. Бардыгы окуу жайлары көрүп атасыңар. Караң, контрактты бери дегенде 37 миң. Иностранецтер эмес канча? Чет элден келген мугалимдердин, студенттердин контракты $5 миң бу? жок.
Эң алыстан келгендердики 3000ге чейин. Жок, эң кымбаты канча? Эң кымбаты ошол 2000 студенттики 3000ге курган. Вот видите, акчанын баары сизде экен агай. Сиздики агай. Меники четтен келген, алысық четтен келген студентimiz жоқ. Ең қымбаты 1200 доллар. Доллар. Так, кымбаты контракт. Арзан контрактыңызча? 29 мың. 20. Агай сиздикичи? Биздики педагогический болгон үчүн биздики 35 миңге чейин. Агай сиздикичи? Кана бир агайыбыз бар болчу. Сиздик, я. Вот видите, 37 миңден бери дегенде 37 миң аласыңар, агай 3000 доллар аласыңар. Ар бир студентке. Көчөдө мусор кылган бар студенттер, кафе ресторанга кирген студенттер, ошол студенттердин эсебинен силер мусорго эч нерсе төлөбөйт экенсиңер. Силер эмне мусорду бардак кылса студенттер, мен убирать этишим керекпи? Мусорго эч нерсе төлөбөйсүңөр деген. Төлөйт экенсиңер, мен баарын тактап көрдүм. 45 сомдон экен. Киргизип атышат. Хорошо. Тогда мага берип тактап бериңиздер агай. Канча мусорго төлөйсүңөр? Ошондо контракттын эсебинен агай. Контракттын эсебинен студенттердин эсебинен эмес. Була кай эмнеден аласыңар? Контрактын төлөп алса, бирөө малын сатып келди, бирөө коюн сатып келди, контрактын төлөдү. Контракттын эсебинен агай. 1000 сомдон кем эмес немеге төлөшүңөр керек мусорга. Мен каяктан акча алам агай? Айтсаңыз, развитияны мен акча бөлүнбөсө, болгон 3 миллиард болсо, 2 миллиард 400 защищенный статьядагы мугалимдерге зарплата, айлык, тиги бул 5-10, 600 миллион калат экен, 600 миллион развитияга жетпейт экен да. Аларга берген талап боюнча биз төлөп берип атабыз. Значит, Азыр бир вопрос. агай, значит, уктай туруңуз. Мен сөз берем. Значит, силерге тийиштүү талап койбой аттыр агай. Мен ошого студенттердин контрактын эсебинен ар бир студентке жылына 1000 сомдон төлөйсүңөр. 1000 сомдон. Биз ошо менен шаарды акчасы шаар бир немеге жашаш керекпи? Ким кылыш керек аны? Сиз ага чөнтөгүңүздөн бербейсиз, Ал ошо студент эсебинен, контракт эсебинен 1000 сомдон бергиле. Мусорго төлөгүлө. Эсептөңүз агай, мына 110 миң студент 1000 сом дегенде канча болот? 11 миллион болобу? Канча болот? Же 110 миллион болобу? Я. 110 миллион. 110 миллион болот. Мына агай, мына жол, мына бак, мына сквер, мына озеленение. Ана мен каяктан алам акчаны жок болсо? Сиз тосуп алыпсыңар, эмени болду. Наракта не болсо болсун. Авария болуп атабы, пробка болуп атабы, ишиңер жок. Давайте урматтуу мугалимдер бирге чечелик. Бирге чечелик. Төрага, эмени жанагы бойчон сиз айтып берсеңиз, мына. Айтыңыз агай. Біз былтыр токтомго алганбыз, эми 25 сом боюнчачы. Анан кийин 25 сом боюнча токтомго алганбыз, бүгүнкү күнгө чейин мисалы төлөнбөй келип атат да. Анан кийин ошол нерсесин мисалы азыр шаарды көрүп атабыз. Шаарда действительно мисалы Жеңиш Шерматович менен отурганда да көрдүк. Каражат жок шаарда. Развитияга вообще акча жок болуп атат. Анан кийин мына мисалы шаарда жүргөндө көпчүлүгү эле студенттер жүрүп атат. Мына ар бир студентке 20 сом деп бекитип берген экен. Мына агай, мына. Ошо төлөнүү жок, мындай да. Бизге мисалы түшпөйт атты ал акчасы. Биз берген 340 бардыгыбызданбы? Мынакей көрдүңүздөрбү бага 343 сом берипсиңер. Берсеңиз бир экөөбүз. Айтыңыз агай, айтыңыз. 200 миң аз да агай. Жо, эми биз полигонго Агай 200 миң сиз биз мусоруңуз. Жок, коюңуз агай, андай кылбаңыз. Не надо, жок, кереги жок. Жо, мен эми маалымат үчүн айтып коеюн да. Ооба. Анан кийин биздин студенттер шаардын бир 15% университетте жашаса, калганынын баардыгынын адрестери бар. Өздөрү кыркыр жашаганчы. Ошол жашаган адрестерден ар бир студент мусорун төлөп атат. Агай, контракт эсебинен төлөп бериңиз. Көчөдө жүргөндө Агай, көчөдө жүргөндөр эмес, эмишке чакканын. Эмне үчүн логика туура келбейт экен? Эмне үчүн логика туура келбейт экен агай? Бир мүнөт. Мектептер бар, частный. Алар үйүндө ham төлөйт баласына. Көчөдө жүргөн үчүн студенттер астрокодо отурат. Сиз төгү акча сиздин чөнтөгүңүзгө түшүш керекпи? Мен эми өзүм кылганын айтып коеюн, Жеңиш Шерматович, эгер уруксат. Эмне кылдыңыз? Эмне шаарга эмне жумуш жасап бердиңиз? Айтсаңыз. Наркоюзду азыр сизди алып өтүп көрсөтөйүн, Жеңиш Шерматович. Мен тазалап атам бардыгын. Наркоюзду мен мына ушул пробканы жок кылалы деп Агай, сиз канча болжот иштегениңизге? 5 жыл болду. Ну вот видите, уже вы насидели, уже сиз уже кетиш керек уже. 500 машинага. Агай, сиз уже 5 жыл отуруп калып, сиз тамырлап бүттүңүз, коррупцияга батып бүттүңүз агай, сизчи. Мен билем демиз, чу агай мен. Ушул шаардын проблемасын чечели деп. Кана чечкениңиз? Мына чечкениңиз ошол агай. Барып көрсөтөм сизге. 500 машинага стоянка кылып бердик университет. Агай, о жерди кайтарып бериңиз, анын мэриянын жери экен. Мен кече урматтуу президентибизге айттым. Сплош ең бардак сиз экенсиз агай. Кайсы жерде мусор ошгу, кайсы жерде пробка ошгу. Самый чыгып кеткиле шаардын ар жака. Чыккыла, мен жер берейин, көчүп кеткиле.
Ең бардак агай сиз экенсиз. Мына мен сизге айтып коеюн. Капа болбоңуз агай, мына пресса турат, ең бардак сиз. Кайсы жерде Ошки мынакей Ленин көчөдө Ошку сиз бардак пробка, Курманжандаткада сиз бардак пробка, могу жерде бардак пробка, где Ошку, там бардак, там пробка. Пожалуйста, агай, возьмите на контроль. Мен муну өкмөт деңгээлинде көтөрөм. Эртең коллега болгондо айтамын. Урматтуу президентибиз Садыр Кожоевичке айтамын. Ошку не работает, везде бардак, саботаж деп айтамын. Столько деньги собираете, ничего не делаете. Шаркы не жардам кылып атасыз. Именно ешчен жардам кылган. Кроме мусора, кроме пробки, ничем больше ничем не занимаетесь. Вот так я вам скажу. Урматтуу жетекчилер, мен просьба силерден, агай, мен силерди өтө жакшы көрөм, сыйлайм, урматтайм. Шаардыктарда сыйлап коюңуздар да. Шаардыктар сыйлап коюңуздар. Мына көчөнү кара, пробка, ГАИ 2, мына товарищ полковник. Пробка, мынакей, пусть он скажет. Пробка агай. Мен 1,5 жыл болду. Бир жарым жылдан бери ушул. Пробка, ушул акыбал. КамАЗдар туруп аткан, буга КамАЗдар тазалап берди. Ага карабай эле студенттер, мугалимдер келет экен. Автобус токтогонго жери жок. Мына көрдүңүз багай, мына жерде канча кана берсең кагаз. 15 000 студент бар экен. 15 000 жок дегенде 500 машина менен келет да. Мына 1300 мугалим бар экен. Жок дегенде жарымы машина менен келет. Каяк коет алар агай? Ошону өзүңүз шарт түзүп бериңиз агай. Шарт түзүп бериңиз. Паркинг аркага коюңуз. Ону караңыз, өзүңө татнага кылып тосуп алып туруп, а за городом и за вашей территорией бардак. Мына эме боюнча мынакей 9000, Кыргыз-Өзбек университети мынакей 10 000 студент бар экен. Сиз багай? Сырттан кошулган болуп. Канча азыр действующий, канча студент бар агай? Очныйлар 5400. Ну вот видите, 5400 болсо ошону жок дегенде 500 машина менен келип атпайбы агай? 500 машина менен келет. Мына мугалимиңиз 400 экен. Бери дегенде 150 машина менен келет. Каяк коюш керек агай мунунча? Каяка? Беди эл басабы, жүрөбү кандай болот бул? Буяктан жашаган элдер каяктан өтөт? Барын жолду эки бет кылып элеп алыпсыңар. Кичине шаардыктарды ойлоп койгула да. А мен ойлоп отсам, хорошо, сиз жетекчи, вуздун жетекчи катары, силер өзүңөр вузуңа защита кылып атасыңар. А Ош шаарынын эме атасы менмин да. Мен карашым керек да. Урматтуу президентибиз айтты, барып шаарды кара деди. Ана мен да барып жатып алайынбы? Ар бир шаар келип, майыбы барбы, инвалиди барбы, крутойу барбы, не крутойу барма келип проблемасын айтып атса, эмнеси отурасыз? Мэр мыякта бардак болуп атса, пробка болуп атса, авария болуп атса, чечпейсизби деп атат меничи. А вы не хотите нам помочь. Не хотите, просто саботажем занимаетесь. Болтовнёй занимаетесь. Барын сиздермен чогуу чечишим керек да мен, ага, чечишим керек да. Сиз канча болду ага иштегениңизге? 14 жыл. Ректор болуп. Охо, давно вас пора снять. Сиз чагай? 2,5 жыл. Бул дагы 2,5 иштесеңиз болот. 14 жыл деген болбойт да бул. 5 жылдан президент 5 жылда алмашып атса. Мамлекеттин президенти 5 жылдан алмашат. 2 срокко барганга укугу бар. 15 жылдан бери кандай бул? Сизден башка ректор жок багай? Же сизден башка мугалим жокпу? Эми в рабочем порядке бул эми айтып атам да. Просто урматтуу жетекчилер, муну силер менен чогуу карап атсак, мен чече албайм муну. Мен чече албайм. Шаардын буягына кирсең, Ошки районунда бардак, буягына карасаң, Нока жагынан бардак, буягын карасаң, Тетиги жагынан бардак, буягынан карасаң, могулар келип тополон кылып атат. Мына сиздер менен мен алып барайын маптарга. Мен элдер жеп коюп атат меничи. Айтат, же светофордун, же тротуарың жок, же лотогуң жок, же сквериң жок, багың жок дейт. Мына караң, Моякта Акбуран этегинде мына 10 гектар жер турат, мынакей парк мынакей. Мулар байкуш жителдер паркы жок отурушат. Бардыгын жеке менчикке берип салыпсыңар. Бардыгы мына Акбуран хотя охраняемый зона, бардыгы парк. Барын берип салыпсыңар мынакей. Ага, сиз түшүндүңүз, пожалуйста, жардам бериңиз. Жардам беребиз, Ага, берип каласыңыз. Так, значит, аз бир архитектор келет агай, Тетиги обочинадан баштап бир полоса жол түшөт агай, лоток, тротуар, озеленение, вот мынаны бияка көчүргүлө. Бул биринчи маселе агай. Экинчи маселе, паркинг маселесин чечип бериңиз агай. Чечип бериңиз, пожалуйста, суранам. Агай, сизден суранам, как шаардын мэри катары суранам. Агай, чечип бериңиз, агай, чечип бериңиз. Мына жолго койбогула, пожалуйста. Анда өзүңөр чыгып тургула агай. Туруң мына мага окшоп өтүктү кийиң агай. Постумду кийиң да чыгың агай мерге. Туруң эртең менен. Студенттерим баарын айтам, болбойт уулум, болбойт балам деп айткыла.
Siz dagы ага эртең менен барып ошол жерде туруңанда, эртең менен завтра 6-да бу жерде жолугушайлык. А силер чечпесеңер мен чече албайм дагы, мен укпайт да. Эмени бир полоса кошосуңар, так лоток, тротуар, озеленение. Оны сызып бир линияга коюп бергиле. Барды булар өздөрү, агай, өзүңөр тазалап жакшынакай кылып жасап койгула. Ошо 3 маселе агай. Биринчи маселе моун бүт бардыгын жардам бергиле агай. Экинчи маселе өзүңөрдүн мына паркингерди эртеңден баштап койбогула агай. Эртеңден баштап агай сиз бу жерде туруңуз. Бир сизде 4 жетекчи, ректор 4 тургула ошол жерде. Барып эметкиле. Товарищ полковник, пожалуйста, вы на контроль возьмите. Все өздөрү келип турушсун. Мугалимдерин айтсын, койбогула. Үчүнчү маселе агай, жана мусор боюнча мен эртең силерди кабыл алайын. Агай, сиз канча мусорго төлөйсүз? Агай, сиз канча мусорго төлөйсүз? Агай, сиз канча мусорго төлөйсүз? Ошонун баарын мага алып келип бергиле. Агай, бул деген баардыгы менин чөнтөгүмө калбайт, шаардын чөнтөгүнө калат. Как-то bir развитие болуш керек биз. Жүдөп какып отурабыз. Өзүңөр мурдагы ош жок, тугандар. Кара, ошо силердин төгүп берген акчаңа да прозрачно. Ар бир копейканы, бир канча поступление, канча расходтор меселериме керек болсо кеңеш барын жасайм. Мен бир тыйын жеп, мен бу жерде урдап кетем, байып деген келген жок, мага кереги жок. Мен шаар үчүн урматтуу президентибиз жиберди иште деп, мен иштейм. Если он завтра снимет, мен если сегодня снимет, мен купеганы кием дагы таксиге отуруп кеттим үйүмө. Пока я мэр города, вы должны мне подчиняться, пожалуйста. Мен требованиямды аткаргыла. Түшүндүңүзбү агай? Агай, түшүндүңүзбү? Кичипей элдеге мен гурбет этип койсом, кечирим сурайм. Агай, түшүндүңүзбү? Гурбет этип койсом, кечирим сурайм. Работа такая, эмне кылайын эми? Баарыңар эле аке жүйкө десең, баарың туугансыз. Сиз менен сурасам, сиз да тууган болуп чыгасыз. Сиз аяшкөн болуп чыгасыз. Сиз болсо кудан болуп чыгасыз. Сиз болсо дагы досум болуп чыгасыз. Ушундай эми кыргызчылык экен да. Давайте вместе баардык чогуу бир арабаны тартайлы. Анда агай сиз эртең саат ошол 10-го келиңиздер. Нурбек Сүйүнбаев, сиз баардык эмелер, допустим, сиз шаар үчүн эмне кылып бердиңиз агай? Кроме мусора. Агай, сиз шаар үчүн эмне кылып бердиңиз? Агай, сиз шаар үчүн эмне кылып бердиңиз? Агай, шаар үчүн эмне кылып бердиңиз? Жасаган иштериңизди айтып бергилечи мага. Жаса айтып бер. Мынаке, урматтуу мэр, мен аны шаар үчүн мен мону кылдым. Монча студентим окуйт. Мечиттер эле зекет кылып атат го. Мечиттер эле зекет берип атат. Силер вы обязаны жасаганы шаарды караганычы. Аны этин жеп сөгүмдү кыргытып коесуңарбы? Акчасын аласыңар, чөнтөгө саласыңар. Ар бир студенттен 40 000 50 000 аласыңар, 3 000 аласыңар. Анан кийин ким аны мусорун тазалаш керек? Казынага түшөт. Казынага түшсө, казынадан бергиле агай. Мен студенттердин чөнтөгүнөн деп айткан жокмун. Мына байкы студент атасынын бир коюн малын сатып келип контракт төлөбөс. Аны мен мындан дагы 500 сом мусорга төлөсө эртең сөгүп чыгат. Бул кызымчы менин. Сиз төлөшүңүз керек. Контракттын эсебинен 500 сомдон либо 1000 сомдон агай сиз казынадан которуп коюң мэриянын счетуна. А мен ошондон развитие кылам. Мусор ящиктерди коем, мусоросборникти алышым керек, машина алышым керек, баарын алышым керек. Анан мен үйүм буякта шекеде, буякта меники баары жакшы, сулуу машинада отуруп, агай мен деле жакшы көрөм сиз окшоп жүргөндүчү. Караң, муну чызын кыйып жүрөсүз. Агай, мен деле качу, что сонун болуп кийинип алып, костюмду кийип, джипке отуруп алып, я тоже хочу. Ким иштейт анан агай? Ким иштейт? Катуура кетип койсо мен кечирим сурайм, иштеңиздер. Рахмат чоң. Мына нар жакта агай сиздин жериңиз экен, полный мен тазалап атам. Агай, караң. Мына жүрүңүз. Я кереги жок агай силерге. Силерге эч нерсе бербейм. Мага алам. Эч нерсе бербейм мага силерге. Так, тетиги жерде бергиле мага кайтыпчы. Кече президентке айттым. Мына кара, бардык сиздин студенттер мынаке. Мына бардыгы мен кылдырып атам агай, мына кара. Бардак мынаке токой болуп кетиптир. Караң мына. Мына. Мына агай, баарын мен балдарым жасап атат. Көрдүңүзбү? Мына жүрүң көрүң. Кереги жок, бу аралашпагыла агай. Ачкыла жолуңар, мен нарагын алам, мен мэрияга өзүм зелен коосуна отурган жерин көрсөңүз ыйлайсыз. Ошол жерлер баягындай болгондуктан мусор таштап. Жок, агай, бергиле мен жеримди. Менин мэриямдын жерин бергиле. Мына агай, мына сиз алыпсыз мынаке. Кара, мына кана караганыңыз. Токой болуп жатат. Мына кана караганыңыз. Мына стоянкадан баштап мен кайтып алам эртегечи. Азыр госактын айттым, эме ким? Адилет келдиңби? Алып келдиңби госактыларды?
Бұл жерде 40 мен алам ағай. Оның үшін мен мэрияға же техникалары қойған жерім жоқ. Вообще в угол загнали. Емеге барып көріңіздер жана тазалыққа. Бардак, полигонда отырады байқұштарча. Түшүндүм мен. Жүріңіз, тетяқты көрсетіп қойын сізге. Алыңыз, жолды açыңыз. Жо, бере албайм ағай. Берің, мен жерлерім барын беріңіз. Керегі жоқ. Жок, эгер ол Ава, беріңіз ағай, мен жерлерім. мурда Ағай, бар мына сіздікі пробка мына. Қараң, бар да. именно бул Вообще отырған жерден қарасаңыз 30 отырады екен, невозможно там еметкеніче. Қайқы барады бұл балдар? Мен мэрия мәселе бір жөні жаңағындай еме болып қалып, попрошайный ішіп қалыптым да, дуана болып чө. Бардық сіздерден зависимый екенбіз. Нарқойты олайлы. Мына сіздікі ағай. Все, мынаны ашың, жолды бияқат. Надақ еметті, жолды ашып алыңыздар, нарақ бошатып берің бізге. Мэрияның жері екен. Все, тогда предписание белгілеп көз сынанда. Мына көрдіңіз бағай, мына қараңыз, бүтін этажын домдар бар, парк жоқ дейді. Парк, демалғаны парк, мына парк. Бар тосып алып тұрағай, көрдіңіз бі? Бізді алдымыздан башқа азыр еш вариант жоқ та, кешінде баса тұрған. Азыр ошол метфактын алдым, ондан баштап ошол жаққа шыққанға чейин кеш көрдім. Қана жаңағы мен сақтап келдің бе Ошкунун? Ошкундуку 6-3 екен. 6-3 бе? 2003 жылы сақыт мезгілінде Госакта берілген екен. Оның ішінде азыркы стоянкадағы бар, кампусқа берілген. Аны бергіле ағай, қайтыпчы. Жерімізді қайтып бергіле. Мен өзім техника азыр 200 техника алып келетіп, техника қой отырған жерім жоқ. Мен читайттым, алғыла дедім бүгін. Мына уже, мына көрдіңіз ба, мына кесе башташты. Мына көрдіңіз ба, мына молодец, қараң. Мына. Мына ағай. Мына көче башташты, көрдіңіз мұна? Бүгін сілерде баштағыла ағай, пожалуйста. Ал бойынша мен түсіндім. Вообще маселе жоқ. Ава. Берк еме, қана берк ағай жоқ. Ағай, мына көрдіңіз бі, башташты балдар. Бүгін баштағыла, пожалуйста ағай. Чиіп берселе сразу баштап Ава. проблема жоқ. Жо, ала бергіле еметіп, мына қараң. Мына не оқу жай? Мечіт бәрі. Жо, нарқа. Ту, ошты ағайдықы. Ағай, көрдіңіз мұна, сіздегі да ұшында проблема, қараң мұна. Маға чейін болған екен. Жоқ, емне үшін сіз мына үшін чешпейсіз ағай, сіз чешіңіз керек еледі. Мемлекеттің жері сезіп берсеңер мен о әркешен болса да жүндіре берем, ол маселе жоқ ада. Жоқ, мұнаны паркинг мәселені шешіп бербейсіз бе балдарға? Мен болушынша бұл эми четтен келген машиналар да. Қандай четтен келген? Мына бары сізді студенттер ағай мына, бардыға. Арасында бар. Арасында емес, бары сіздікі ағай мына. Қаяқтан четтен келеді? Ертеңнен баштап берде туғызып айтқанымыз lazım. Мәселе жоқ. Мына олар эми мурда куруп калган экен, азыр бүгүн төдөнүнө баштайбыз. Алғыл ағай, мұны алып нар жаққа жыласыңар. Ауа. Чиіп берсе ошол жерге чейин жылдырып. Ауа. Мұяға бір полоса жол түшөт ағай. Мына қараң, бүт мына бардак пробка сіз қыласыз ағай. Мына қараң, мына студент, мына мұғалім, мына студент деген Матис, нарқы мұғалім. Мына Матис, бұл точно студент. Мына ағай, мына джип проректор же декан, білем мен бұлардың бардығын, оқатын білем мен. Тетігі Lexus тоже мұнаке, Касем деканыңыз, тетігі заведующий декан тоже. Мына студент. Тетігі жүздеген декан ағай. Мына қараң, өзіңіздікі мына тұрады мына, қараң. Мына қараң мына. Максимальный içine alıp yutalı zaman Ауа. болушунча анан Көрдіңіз ба ағай, мындан баштап, мына азыр жол болса кетіп, мұяқ келіп қалау кем? Энергия келет. Ха, ауа. Даже көбірек алышыбыз. Ауа. Шон бар тақта максимал еме чызып бергіле бүгін. Чызып бергіле. Чызып бергіле дағы ағайларға еме болды. Баштайды еметкіле. Қарасын бат-баттан бүтірөлі. Соның сіздікі. Қараң порядок, чистота, тап-таза. Сіздің үйіңіз. Мен үйіме кірсең бардак. Мен үйіме де барыңыз да. бирдели агай. Қойың чағап, мына қараң мына. Мына забордан арағы мен үйім, мэрия. Қараң бардак. Бұяқты сіздікен қараң, тіміне тап-таза қылып, тіміне сылап сыйпап қойыпсыз. Мен разымын сізгечі, но мен үйімде қарап қойың да, ағай. Бирге карайбыз. Ава, мен үйім қараң. Мен үйімге өтесің қараң. Мына жана жетім баланың үйінде мына қара тұрғанын. Мына кейпін қараң бақтың, латоктың кейпін қараң. Мұған қарасаңыз, мен үйімі қараң, сіздің үйіңізді қараңыз. Жадам бергілі ағаш, жадам бересің, кім жадам береді? Жарайт, жардам бересиз. Все.